Так. Кечки эфир. Так, достор, саламатсыздарбы? Кутман кеч. Так, кирсин. Так. Так, эки киши, Русик, ассаламу алейкум. Бүгін bir шардың bir кофейнясында коллегаларым адвокат, жаш адвокаттар сұраған үшін азыр түз эфирді жүргізөлү деп атабыз. Барыңарды орозо мал менен барыңарды куттуктаймын. Орозо күндөрүңөр кабыл болсун. Андан тышкары бүгүн Кадыр түн 18 олта, бүгін 17-18-де Кадыр түн. Барыңарды Кадыр түн менен жакшы дуалар менен узаткыла. Кадыр түн бул жакшы күндөрдүн бирөөсү. Так, урматтуу достор, азыр 16 киши болду эфирде. Сталбек Кубаев, ассаламу алейкум. Азамат Кадырлиев, ассаламу алейкум. Урмат Кулуев, кандайсың урматчик, жакшысыңбы, амансыңбы? Сталбек Кубаев, ассаламу алейкум. Азат Султаналиев, ассаламу алейкум. Атай чыкпай алган Турбаева, ошол Атай чыкпай калды. Азыркы бүгүнкү темабыз ушу баягы эле соттор. Баягы эле соттордун мындайча айтканда бул сот системасы негизи өзү деген бир бийликтин бир бутагы экенин унутуп калып туруп, мына ушундай бийликке баш ийип калганына, исполнительный органдарга баш ийип калган, анан кийин кичине тыйын тыпырга баш ийип калган бул сот системасы мындайча айтса өлдү десе болот. Замир Курамаевич, мен канчадан бери сизге кайрылып атам. Замир Курамаевич, единообразие судебной практики болсун, сот системасын сиз өзүңүз сот системада жүрдүңүз, сот системадан кийин сизди куугунтукка алган, ошо куугунтукта алып туруп сот системасынын беспределин көргөнсүз, ошонун баарын көрүп алып туруп, сиз бүгүнкү күнү сот системасынын төрагасы болгондон кийин сиз деген ошо именно единообразие судебной практики, соттордун чечимдерин күчкө салып, именно соттун акыйкаттыгын, соттун бир бутагын именно силер жасашыңар керек болчу. Ким менен учурашпай калсам, кечирип коюңуздар. Мына Анар Усупбекова, саламатсыздарбы? Жамшит Баймурзаев, Жамшит кандайсың? Асель Мукеева, Асель Молдобекова, саламатсыздар. Улан Ибраимов, Алтынай Бедикова, саламатсыз Канат Байке, сиздин биз сыйлайбыз. Алга карапайым эл үн иштеп адамсыз дейт. Нурбек Калеке, Нурбек кезип кеткилема. Ассаламу алейкум. Байке, на самом интересном эфир начали. Надо на травях идти и пропускать эфир тоже не хочется. Я, конечно, извиняюсь, но я тоже не могу. Я уже все-таки в возрасте, я тоже должен вовремя спать. Но у меня попросили коллеги, мне поэтому коллеги, молодые адвокаты, которые на сегодняшний день защищают интересы многих граждан Кыргызстана, для них это очень даже хорошо. Урматтуу достор, бир бөлүшүп турсаңыз, абдан чоң сураныч, эфирди көбөйтүп алалы. Жок дегенде 50 киши эфирде болсун, ошол 50 киши болгондо эфирде ошол сүйлөшөлү. Бул сот системасы, баягы эле сот системасы. Бүгүнкү күнү соттордун азап чектирген бул соттор. Сотторду азап чектиргендер булар милициялар, же төргөчүлөр эптеп алып келет, продавливать этет. Соттор булар бийликтин бир бутагы экенин унутуп калды. Булар соттор, урматтуу соттор, силер бийликтин бир бутагысыңар. Мына бүгүн Кемпирабад боюнча дагы бүт эмелерин карадыңар. Кемпирабад боюнча бир да иште, кылмыш ишинде бир да кылмыш курамы жок. Курамы жок нерсени силер азапка салдырып атасыңар. Мына Тилекмат, иним кандайсың, жакшыбы? Алина, саламатсызбы? Бактыбек Молдалиев, Марк Черкеев, салам алейкум. Всех барыңарга салам дагы бир жолу айтып атам. Барыңарды орозо малы менен куттуктаймын. Кудайым буюрса жакшы ойлор менен, жакшы максаттар менен, жакшы дуалар менен барыңар тең ушу жакшы бир эметип койсоңор
ушу түндө ушундай жакшы түндө жакшы эмелерди өткөзүп койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу баарыңарга салам алейкум. Дагы бир бөлүшүп койсоңуздар, азыр эфирде 46 киши багы эле соттор темасы. Бүгүн мен сотторду введениясын кылып атам. Введение боюнча, соттор боюнча айтып кеттим. Соттор бүгүнкү күнү акыйкаттыкты карабай калган. Соттордо единообразие судебной практики жок. Соттордо деген эмне бийлик айтса, ошону эле кылчу болду соттор. Эмне же бул бияк жагынан болобу, акча жагынан болобу, же бийлик айтса, ошонун бардыгы. Азыркы мен эфиримде мына 55 киши олтурасыңар, баарыңарга чоң рахмат. Урматтуу достор, силерден баарыңардан сураныч, могу жерде жаш кыйын, могу жерде Кыргызстанга жаңыдан билинип чыгып аткан, бирок шылуун кыйын жигиттер, элдин карапайым элдин таламын талашып аткан жигиттер бүгүн ушу суранды, бөлөк бир кофейня келип туруп, ушу сиздин эфириңиз менен колдонуп туруп, сиздин эфириңиз менен айтып кетели деген жакшы бир ойлор менен мен сураныч менен келди. Бул бардыгы баягы Көкжар айылынын жанындагы 27 гектар. 27 гектар. Турабы 27 гектарды. 27 гектар боюнча сот чечими мындай, бул вообще беспредельный айтып берсе, мен жанында, мен бул ошол процесске олтурсам, мага мынтип айтпайт эле. Ошол жерден эле судья менен ошол жерден эле кайын айтышып эле тура алмакмын мен. Бирок бул жаш жигиттер, жаш адвокаттар болуп, анан кийин ошондо мындай судьяларды уважение к суду деп проявлять этсе, ошондо отвод берип атса, эметип атса, бүт барын тескери. Ошону азыр айтып берет. Кемпирабад боюнча уже айткым да келбей калды, анткени смысл жок, толк жок айткан. Анга эмне команда берет ошол боюнча. Институт следственного судьи, силер бүгүнкү күнү нотариус эле болдуңар. Силер жөн эле беспределди, жөн эле нотариально заверять этип берип атасыңар. Өтө туура эмес нерселерге барып атасыңар. Бул убакыт өткөндө ар бир нерсе Кыргызстанда бул тарыхта кала турган нерсе. Тарыхка биздин кыргызымыздын менталитетинде биз тарыхка баары бир келебиз. Урматтуу достор, азыр мен жаш жигитке берем, ушу Кыргызстан боюнча мындайча айтканда граждандык, экономикалык иштер боюнча мындайча айтканда кыйын өсүп келаткан адистер, ошол жигиттерге азыр берем. Ошол жигиттер Аламедин райондук сотунун балээсин айтып беришет. Ошо айтып берердин астында, урматтуу достор, мына азыр 50 киши эфирдесиңер, ушу 50 киши барыңар жаш жигиттер шылуун дейт го дейт. Кечирип коюңуздар, кичине туура эмес айтып алдым. Жаш кыйын жигиттер деп ордуна мен шылуун деп алдым. Жазгүл Урманбетова, туура айттыңыз. Мен кечирим сурайм. Просто мына кыйын жигиттер деп мен случайно айтып алдым. Кечириңиздер, анын мойнума күнөөм дагы. Бирок урматтуу достор, дагы бир бөлүшүп койсоңуз, эфирдер менен бөлүшүп койгула, эфирге көбөйтүп алалы, аудиториябызды чоңойтуп алалы. Азыр мына силердин жаныңарда, силерге мына азыр деген Чыңгыз деген жигит, ошол жигит силерге Аламедин боюнча толугу менен айтып берди. Вот садись поближе, Чыңгыз, и моим эфиром пользуясь, расскажи все, какой беспредел. Начни от начала до конца. Чья это земля, как это. Но желательно на кыргызча сүйлөшүң керек, кыргызча эмес. Давай, баштайбыз. Все, саламатсыңар, урматтуу подписчиктер. Канатбекке рахмат. Бул страницасы менен пайдаланып, Аламедин сотунда болуп жаткан беспредел жөнүндө кичинекилерге кабар берип коеюн деп чечтим. Жакын арада эле может көрсөңөр керек, Акипрессте выступать эткенбиз. Бул сот системасы бийликтер биздин руководство аракет кылып жатышат, оңдогону. Тилекке каршы кээ бир соттор мыйзамсыз чечимдерди чыгарып, мыйзамдарды одону бузуп, бир аябай ойго сыйбаган нерселерди кылып жатышат да. Айта кетсем, мен могу как раз Көкжардагы 27 гектар иш боюнча сотто биз өзүбүздүн клиенттин укуктарын коргоп жатканбыз. Тилекке каршы анын укуктарын одону бузуу менен судья Мельцев, Аламединский соттун судьясы мыйзамсыз нерселерге барды. Кыскача жалпак сөз менен айтканда, азыркы күндө деле менин клиентим, биздин клиент Чунуев Максат Ишимбаевич ошол 27 гектардын
менчик хозяин болуп саналат да. Право собственности жоголгон эмес. Азыркы күнгө чейин сот аркылуу такталган, соттун аныктамасынын негизинде, күчүнө кирген аныктаманын негизинде ал хозяин ал жерде. Тилекке каршы Аламдык соттун судьясы Мелисов мыйзамды билбегендикпи же бир катуу бир заинтересованность болду, эмне болгонун биз биле албадык. Тилекке каршы бир күндүн ичинде мыйзамдарды одоно бузуп чечимди чыгарып салды. Рабочий время бүткөнүнө карабастан ошончолук шашкан ишти караганы и чечимдер чыгарып салды. Чечимди оглашение кылганда бир нерсе болду, жазганда эки нерсе болуп калды, экинчи нерсе болуп калды да. Оглашать эткенде привести сторон первоначальное положение деп жазып атат. Чечимди колубузга берип атат. Закрепить земельный участок, ошол жанагы айткан 27 гектарды закрепить за Кулмурзаевым деп жазып атат да. Ал истес жаран боюнча Кулмурзаев боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп жаткан экен. Биздин билишибиз боюнча 50 эпизод бар дейт. Ошол жер боюнча менин клиентимдин жерин саткан үчүн, бөлүп дробить этип саткан үчүн кылмыш балким козголгондур. Анан ал жерде дагы айта кетчү нерсе, назначениясы сельхозда ал жердечи, үйлөрдү салганга болбойт. Тилекке каршы көп карапайым элдерди алдап, же документин жасап берем деген, эмне кылам деген, үй салууга ошол жерлерди бөлүп сатып жибериптир. Мыйзамды бузуу жактарын айтып кетсем, юристтер баары менен түшүнүшсө керек. Жарандык иштердин өзүнүн порядоги бар өткөндө, процессуалдык порядоктары бар, гражданский процессуальный кодекстин негизинде өтүш керек. Сотту баштардын астынан такташ керек, ким келди, ким келбеди, сотту улантууга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, жүйөлүү себептери барбы, жокпу, келген келбегендер. Ага өтпөй эле сразу исследованияга өткөнү аракет кылды. Исследование деле акыры барып материалдарды исследовать этпей эле сразу пренияга чыгып чечимге чыгып кетти. Одоно бузуулардын бир себеби дагы өтүнүчтөр келгенде ар бир тараптын сотко укугу бар да, өзүнүн оюн айтканы. Адамдардын пикирин укпай эле, тараптардын пикирин укпай эле протокольный ходатайстволорду отклонить этип баштады. Дагы ойго сыйбас нерсе бул биринчи отводду аныктама менен чыгарат, андан кийин дагы ходатайство түшкөн болчу ишти жогорку сотко жөнөтүү боюнча. Поскольку кассационный жалоба берилген болчу да, промежуточный судебный актка. Андай жалоба түшкөндө райондук сот жөн эле жогорку сотко жиберип салыш керек ишти. Ал жерде жогорку соттун полномочиясын өзүнө алып эле бул жерде даттанганы сроктор өтүп кетиптир деп өзүн бир жогорку соттун судьясы сезип кетти. Ошол себептен анан 5 күн ичинде кетиш керек, иш убакыт бар, основания жок, ишти жылдырган деп дальше карап баштады. Ошондо анан чыдабай мыйзам бузууларын көрүп байкагандан кийин ишем отвод заявлять эткенге мажбур болдук. Бирок отводду протокольно отклонить этип салды. Буну соттор делеси көргөн болсо, юристтер, бизде күчтүү юристтер көп, өзүңөр бир бааны берсеңер керек. Протокольно можно ли отвод отклонять дегендичи. Урматтуу достор, дагы бир бөлүшүп койсоңуздар, жакшы нерсени айтып атат, абдан туура нерсени айтып атат. Тем более протокольно алып туруп эле отводду протокольно эметкен, бул уже мыйзамдын бузулгандыгы. Айтыр. Ошондой бул уч эле да бул чечиме соттун нарушенияларынчы. Дисциплинарный комиссияга арыздар жазылды, жалобалар жазылды. Бизде үмүт чоң. Кандай болбосун сот системасы үмүт все-таки справедливость болот деген ишенимдебиз. Биз колубузду тыштабайбыз. Апелляциондук даттанууну бердик, уже Чүйскө областтык сотко кетиш керек иш. Же карамача табы кетирбей аны биз билбейбиз. Бирок уже кетиш керек болчу. Апелляциондук даттанууну бердик. Буну айтып аткандын себеби биз карапайым элдер бар, анын деле ошондой башка бир жумуштар болуп, жерин тартыла турган болсо бир адамдар, ал карапайым эл юристтердин нанимать эткен акчасы жок боло турган болсо, эфирлерге чыга албай турган болсо, мына Канатбайкедеги тааныштары жок болсо, алар эмне кылат? Жөн эле уткузуп, жерлерин алдырып жүрө береби да. Ошон үчүн келечекте андай мыйзам бузуулар болбош үчүн азыркы эфирди кылып жатабыз. Элдер көрсүн, соттор билсин, что соттор мыйзам чегинде иштеши бул абзел да. Сөз мыйзам чегинде иштеш керек. ГПК менен бир гана тараптар эмес, сот дагы ГПКны соблюдать этиш керек да. Тең укуктуулук деген болуш керек сотто. Менин клиентимин право собственности отменять этпей туруп, өзүнүн экинчи инстанциянын соту катары сезип туруп эле аныкты соттун чечими жокко чыга элек менин клиентим боюнча бул жерди алып туруп жерин башка бир кишиге берип коюп атат да. Негизсиз берип жок. 27 гектар, 27 гектар. Урматтуу достор, дагы бөлүшүп койсоңуздар, могу 27 гектарды соткага бөлүп, анан сотканын баасын чыгарып көрүлөчү.
мен биякта просто колдо эме жок. Басын чыгарып көрсөңөр, бул кайсы заинтересован? Биякта что-то $1 миллион болуп кетип атат го что-то. Эсептеп көрсөңөр, сураныч. Тилекмат эсептеп көрчү. 27 сотка Көкжардан. Гектар. 27 гектар. 20 гектарда ошондо 270 сотка болуп атат да. 270 сотка азыр среднем $5 миллион эсептегенде, омий, бул эмне деген акча? Значит, биякта деген акча деген бала экен да. Анысы соттор мен оюмча булар акча алган жок. Биякта мен оюмча бирөө бийликтен бирөө ошону өзүнө эле алып атат. Урматтуу достор, да бир сыйдан бөлүшүп койсоңуздар, аздайча. Алмазик, салам алейкум, брат. Эрнест, салам алейкум. Жүкен Жаңазиев, салам алейкум. Амантур, ассалам алейкум. Дагы бөлүшүп койсоңуздар, эфирди көбөйтүп алалы. Ошондой маселе болуп жатат. Кантпек айткандай, жердин баасы соткалап сатканда абдан эле көп акча чыгып кетет. Эмне заинтересованность болду, же бирөө үстү жактан бирөө рейдерский захват кылып менин клиенттин жерин тартып алып коем деп атабы, эмне кылам деп атат, бизге азыркы күндө белгисиз. Бирок сот ошол жака кызыктар болуп кетти деген ойдо жүрөбүз да, анткени анчалык мыйзамды бузуп бир күндө карап чечим чыгарып салганы, оглашать эткенде башка нерсени оглашать этип, жазганда башка нерсени жазып койгону, бул көп нерсеге мындай көп суроолорду пайда кылып жатат бизде. Эми экинчи станция биз ишенип жатабыз, бир өзүнүн бир жакшы юридикалык баасын берип, бул мыйзамсыз чыгарган чечим жокко чыгарат деген ойдобуз. Андан тышкары дисциплинарная комиссия при совете судьи бүт могул одону бузган менин клиенттин укуктарын тебелегендигин, соттук защитага мүмкүнчүлүк бербегендигин карап чыгып, бир мыйзам чегинде сотко бир чара көрөт деген бир ойдобуз. Мыйзам чегинде биз только мыйзам чегинде иштейбиз. Мыйзам чегинде дисциплинарный комиссияга жаздык, мыйзам чегинде апелляциялык жалоба жаздык. Бирок тилекке каршы мыйзам чегинде клиентибиздин укугун защит эткен толук мүмкүнчүлүк болгон жок. Андай мүмкүнчүлүктү берген жок. Бир ойго сыйбас бир акт түзүп коюптур, иштин материалын карасам, якобы мен препятствовал к осмотрению дела, тигиндей мындай ишти чойдум деп. Соттун ою боюнча анда биз унчукпай эле сотко келип оозубузду жабып отурушубуз керек экен да. Иск боюнча сүйлөбөшүбүз керек экен, суроо берсек болбойт экен тараптарга. Тиги тарапка суроо берсе деле болот, ходатайство заявлять этсе деле болот, ал документтер тиркесе болот. А биз документтер тиркей албайт экенбиз да. Бул жерде экинчи тарап, дагы башка тараптын юристи заявлять этип атат ходатайство соттун. Уголовный ишти урматтуу сот истребовать этеличи там материалдарды. Ошол эле бул иште жүргөн Кулмурзаевдин үстүнөн 50 иш бар экен, эпизод деп. Ушул жер боюнча экен, взаимосвязь бар экен дейт. Может, экспертиза ал жерде бардыр десе, жок, нету надобности деп коет да. А тигил тарап өзү жазган уголовный иш боюнча экспертизаларды тиркеп атат, аны сот карап атат. А биз анда всесторонность болсун, тияктан истребовать кошо материалдарды карайлы десек, жок дейт. Госрегистр жок, айыл өкмөтү страналар по делу жок, нотариус жок, аларды привлекать эткен, аларды сурабай туруп, бүт документтерди изилдебей туруп, кантип тренингге чыгайын деп атасыз деп мындай көп суроолор бизде болду. Тилекке каршы баарына сот көз жумуп эле, мындай отуруп эле, молотокту чаап эле отказать деп бир сот отурумда эмес, бир көчөдө отургандай эле сезилди. Процесс эме эле бир беспредел болуп кетти. Бир 21-жылым эле бир 19-жылымда жүргөндө өзүбүз сезип калдык. Сот отурумда эмес, бир базарда жүргөндөй эле болдук да. Тиги тарап анан чыкканда эле мындай кылалы, тигиндей кылалы деп анан мен айттым сотко, урматтуу сот, сотту сиз жүргүзөсүзбү же догердин юристи сотту жүргүзүп атабы? Такое ощущение было, что процессом руководит представитель истца, а не сам судья да. Ошондой абдан чоң бир мыйзам бузуулар болду. Ошого бир реакцияларыңарды берип, өзүнүн комментариңерди жазып койсоңор, урматтуу коллегалар, бизде күчтүү юристтер көп. Өзүңөрдүн мнениеңар менен бир бөлүшүп койсоңор, силерде дагы балким болуп аткандыр мындай случайлар. Бир эле единственный болбосо керек мындай нерсечи. Мыйзам бузуулар тилекке каршы сот тараптарынан көп эле болуп жатса керек. Ошо биз баарыбыз юристтер биригип, мыйзам бузууларын монда элге убагында жеткизип турсак, резонанс кылып турсак, соттор деле бир мындай ответственность чувствовать этип, мыйзам чегинде иштерди карап калабы деген бир жакшы ой максат бар да биздечи. Ошол рахмат, көңүл буруп укканыңарга, кийинки тараптардагы. Жок, азыр негизи мен күлкүм келет да. Мындай соттун чечимдерин Госрегистр тияк бияктарды алып келип бейт тургуп карап салган бул эмне деген бале. Ой, иним, Аламединскийдеги. Ерлан, ой, сен эмне кылганың, укам? Өзүң мында уголовный иштерди эле карап жүргөн эле жигитсиң го.
Анан эмнени кылдың бұл? Что за идиотизм? Ты что делаешь? Вот. Мен могу жерден дагы баары менен учурашып кетейин, да бурагы бөлүп койсоңуздар, бул такыр эле беспредел. Марат Молтоев, ассаламу алейкум. Медер, кандайсың? Медер Муратбекович, тынчтык. Чолпон Жусуп, ассаламу алейкум. Привет, брат. Как Дубай? Как Дубай? Мелсов, Жеңишбек, Мелсов, Жеңишбек, бул менин өзүм эле братчикам болуп атат. Мен Жеңиш, сен мындай нерселерди карачу эмес элең, жалаң эле уголовный илерге кантип карап салдың бул ишти? Жок дегенде течерде силерде Айнура Сатарова деген гражданский цивилист жакшы бар, Бекболот Жаналиев деген жакшы судьялар, опытный судья, ошолордон бир ооз жоктон сурап койсоңуз болмок. Нарис, кандайсың, жакшысың букам? Гүлмира Турдукулова, саламатсызбы? Деги силерди кубалап салбаса экен, Канат Байке балыкчыдан кубалап салса, сизге барам, балыкчыга эле барам, баягы эле өзүм балыкчымын. Акылбек менен группалашым болот, анын жери мыйзамсыз тартып алып жатышат, сотторго сатылган кабарлар берет дейт. Хорошо, мен дыйкан чарбам менен. Уланчик, салам алейкум. Улан, вот ты хорошую тему поднимаешь, сейчас вот эта тема, она даже актуальна по стройкомпаниям, и здесь же могут жердики. Мындай эле эсептеп көрүлү. 27 гектар. Бул 27 гектар. Эсептеп көрүлү, 27 гектар. Даже в среднем соткасын $5000 эле эсептегенде канча болот бул? Бұл эмне деген акча? Тем более мына азыр биякта дагы үчүнчү тарап, ответчиктин тарабынан дагы келди. Дагы бир адвокатты, юристи келди, ал Замир Курамаевич, что за дела, а? В конце-то концов, Замир аке, Кудай урбату, токтотсоңор болобу? Бул чистейший рейдерлик эле болуп атат да. Бул чистейший эле рейдерлик болуп атат да. Соттордун аркасы менен рейдерлик болуп атат да бул уже. Так нельзя. Бекмурат, бир от души бир пахта койчу, блин. Уже председатель Верховного суда. Бекмурат, пахтаны от души койчу, бир от души коюп койчу, укам. Нурлан, ассаламу алейкум, кандай укам? Вот, мына азыр эсептеп көрдү балдар. $5000 бир соткасы болгондо $13,500,000 экен. 27 гектар. Бирөөнүн жерин ушинтип алып туруп, о, молодец, Бекмурат. Сонун пахта койдуң. Сотторго ишенем деп. Красавчик, сотторго ишенебиз. Замир Курамай, сизге ишенебиз. Ёлки-палки. Да нифига уже эч ким ишенбейт силерге, урматтуу. Вообще кошмар кылдыңар го сотторду. Ёлки-палки, ушунчалык беспределди зачем? Кудай урбаду, акчаны каяка алып барасыңар? Каяка алып барасыңар? Адам баласы өлгөндө ашып баратса 2 метр кепиндик керек болсо жакын жакшы көргөн носкиңди чыгара албайсыңар. Вообще бир бале болду. Ар бир президент келген сайын, жаңы президент келгенде сот системасы тазаланып келген сайын хуже, күндөн күн хуже. А бул сапар еще хуже болуп атат. Билбейм, Сардор Нуркожоевич, сиздин жаныңызда, чынында айтканда, сиздин жаныңызда деген жан жокөрлөрүңөр, сизди мен күнөөлөй албайм. Мен сизди жакшы тааныйм, сизди уважать этем, Камчы Кыдыршаев, сизди уважать этем. Мен силерди мындай жаман ойдо эмес, бирок жаныңар жан жокөрлөр, силердин атыңар жабынып алып туруп, эме баленин баарын жазып. Мына Сардор Нуркожоевич, ачык эле сөз. Сардор Нуркожоевич, сиз мен билем, сиз мени угуп атасыз. Ачык эле сөз сизге. Сиздин аркаңыз менен могу жерде мунун тууганы деп туруп айтат. Рустам инимдин течеде бир гаишник эле бир айгыр да. Деме 2-3 гаишник бар экен, алар айгыр. Алар айгыр болот дем эле. Тияктан каяка барбасаң, мен мунун кишисимин деп туруп прокуратурада бири-бирин көккө чапкан. Тияка барсаң, Камчек Кыдыршаевдин кишибиз деп туруп, Камчек Кыдыршаевдин аркасы менен жабынып алышат. Мындай, ошол кичине мындай тизгин тартырып койгулачы, силерди уят кылып атат, ушу жан жокөрлөрүңөр. Силерди уят кылып атат. Силер андай балкимдер качпадырсыңар, бирок силерди уят кылып атат. Силерден Замир Курамаевичке контролдоо деп берсеңер, ал контролдой албай атат. Сотторго бир эмесине же наоборот ошол берип атабыз задание, түшүнүксүз. $13,500,000 экен. $13,500,000. Мындай болбойт да, уят да, эми Кудай урбаду. Эми элдин каяка алып барасыңар деги ошол акчаны, өлүп баратасыңар ошол акчадан. Кызык эле адамсыңар негизичи.
Могу жерде рейдерский захват. Бұл чистейший рейдерский захват. Потому что 13 мың 500 мың кен. Осы жерге 27 гектар эмнеден үйлер салып атыр. Ай деги ошол жерлерди алып атыр. Частный компанияга митпейли берип саллачы мамлекетке. Ошондо даже топ көрө керек болот. Керек болсо ошо 27 гектарды мына ээлери керек болсо ме деп туруп эле мамлекетке берип туруп карапайым элге салып берип салса, ошондо түзүгүрөөк болот. Чемтети ипподромду талкалагандан көрө. Ипподромду эмне кыласыңар талкалап? Тет жер 27 гектар турат. Элдин баарын шерменде кылып бүтүрдүңөр иши соттор. Бекмурат Токтогулов красавчик, жакшы эмедиң. Анарк саламатсызбы? Привет. Максатбек Нурдалет. Укам деп меним эркелетип айтам, иним деп айтайын. Ал укам деп анга айталам, анткени деген ал мен өзүмдүн эле алайлык иним болот. Аны ошон үчүн укам деп эркелетем ал сотто. Жакшы эле бала, мындай тың эле бала, бирок мындай уголовный иштерди эле карап жүрсө эле кантен жүрүп ошо гражданский өтүп кеткенин түшүнбөйм да. Так, Назарали Арипов, ассаламу алейкум досум, кандайсың, аман эсенсиңби? Эрнест Нурдин, ассаламу алейкум, кандайсың? Өзгөндүк туугандарга, оштук туугандарга баарыңарга салам айтып атам. 67 киши дагы эфирди көбөйтүп алалы. Бекмурат, салам алейкум дагы бир жолу. Нурлан, шүгүр, Кудайыма шүгүр. Улан Дасматов, сотторго Конституция жоопкерчилик кириш керек. 94 статьясына чыгарган чечимине жооп берсин. Суд присяжный. Бул жооп бере турган күндөр болот да. Мына азыр бул темадан рак кетпейли. Мына дагы ошол эле соттун чечиминде мына азыр Чыңгыз деген жигит бул бир тарапты алып баратса, биякта азыр дагы бир тарапты, дагы үчүнчү тарап алар да айтып берет. Дагы ошо эки юрист келди. Бул жаш балдар, бирок тың балдар. Бирок бул деген эмечен айтат. Орусчасынан айта алат элем дейт. Канат Байке жандан орусчаны эле айтайын дейт. Кечирип коюңуздар, урматтуу достор. Орусча айтып бересиң. Кара. Сен да айта берсең, өзүңдү тааныштырып, аны айта берсең. Здравствуйте, уважаемые подписчики Facebook. Меня зовут Артур, Цветкоев Артур Аязович, я представитель ответчика по данному делу. Ранее вам уже была дана информация более в таком развернутом виде. Хотелось бы сказать то, что на сегодняшний день в Аламудинском суде в составе представительствующего судьи Милсова произошел такой парадокс. Судья Аламудинского районного суда дал оценку судебному акту другого суда. Вот здесь, получается, возникает такой вопрос. Зачем нам тогда вторая и третья инстанция, если можно будет, не обжалуя судебный акт такого же районного суда, просто обратиться в другой суд, который его признает недействительным? Ну, это абсурд просто какой-то. Хотелось бы также на это обратить внимание. И более того, на сегодняшний день у нас, мы живем в 21 веке, у нас судебная система, процесс проходил так, будто это был не процесс, а вот просто на базаре люди более цивильно так разговаривают и ведут беседу. Там, получается, сложилось такое впечатление, что судья, он настолько был заинтересован в исходе дела, что за один процесс рассмотрел это дело. Он даже не допросил свидетелей, в процессе не участвовали третьи лица, это госрегистр Айлык-Мыту, которые должны были дать свою юридическую оценку по данной ситуации. Но получается, просто начался процесс в 3 часа, закончился он в 6 с чем-то. То есть, получается, 3 часа процесс шел. Более того, мы еще представителя истца ждали, но если не соврать, минут 30 его ждали. Хотя мы должны были в 3 часа зайти и это дело оставить без рассмотрения. Но, несмотря на это, суд рассмотрел дело, получается, за один процесс и вынес решение, конечно же, не в нашу пользу, но возмутило то, что он дает оценку судебному акту такого же суда, признает его недействительным. Но просто это действительно ни в какие рамки не лезет. Абсурд, по большому счету, да, это абсурдное решение. Это по большому счету действительно абсурдное решение. И на это просил бы уважаемые подписчики с Facebook обратить внимание.
То есть, получается, вынесено решение судом первой инстанции только другого района, отменяет судебная инстанция, опять первая инстанция Аламединского района. Так Нет, получается? он его не отменяет, он его признает недействительным. Он даже признает недействительным. Ну это вообще абсурд, это вообще пипец. Ну давайте, если у тебя все, да еще одному скажем. Давай вот сейчас тоже вот еще один юрист, это... Я вам просто говорю, вот эти ребята, это будущее юриспруденции Казахстана. Вот именно эти ребята. Вот в нашей команде работают ребята, которые будущие юристы Казахстана. Будущее именно за ними, юриспруденция за ними. И они будут писать нормальные законы. И вот к третьей стороне сейчас тоже перейду. Так. Представься сразу тоже на русском. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Меня зовут Садыхбеков Самат Тухтович. Я являюсь юристом и представляю частные интересы моего доверителя, у которого, так сказать, можно голословно сказать то, что просто так забрали имущество. Принадлежащее, зарегистрированное имущество у него забрали. Хочу отметить то, что истец, сам истец, по нему возбуждено, по его действиям возбуждено в районе 50 уголовных дел. Эти уголовные дела, решение по данным уголовным делам, да, еще не вышло, но предъявлены обвинительные акты. Хочу отметить то, что этот гражданин сам непосредственно лично, как насколько я слышал и насколько я владею информацией, он сам непосредственно продавал обычным горожанам данные участки. Но хочу отметить, данная земля, она предназначена для сельскохозяйственных угодий. То есть там нельзя строить дома, там нельзя строить частные какие-либо инфраструктуру. Это именно земля только для посева определенных, для посева, посевная земля. И этот гражданин, получается, взял, продал, нажился, получил какую-то материальную выгоду, после этого берет и уже воздействует на судей. Это мы видели. Внегласно мы это все понимали, как ведется процесс, как был заинтересован судья. Этот момент остается очень глобальным. Получается, любой человек, у которого есть деньги, он может влиять на суд. Это в нашем правовом государстве это плачевная ситуация. Что будет завтрашним днем? Что будет? Что ожидать нашему будущему поколению, если закона для обычных граждан не существует? Хочу отметить то, что все лица, которые купили там участок, являются обычные граждане, обычный простой народ, который хочет построить себе дом, который не могут получить землю для постройки дома. Они эти земли купили, уже определенные лица уже построили дома, времянки, сейчас они там живут. Сейчас вы подумайте, после всего, что сейчас происходит, как же будет трансформация по данной земле не прошла и не пройдет. И просто люди останутся ни с чем. Просто так они отдали деньги истцу. То есть, получается, он сам продал и сам забрал? Получается так. И суд в этом подмахнул? Ну, суд в этом подмахнул. Я полностью с вами согласен. На урматтуу достор, жана просто бул жигиттер орусча процесс болуп, орусчасынан эметип койду. А так Кыргызстандын бүгүнкү күнү юриспруденцияны билген жигиттер ушулар. Мына бөлүшүп койсоңуздар, барыңар тең дагы барыңар менен. Гүлзар эжеке, саламатсызбы? Улан Эманов, Нияз Тюменбаев, Хантыгай, Алмаз, мен кыргызча эле сүйлөп атам. Абдыгулов Нурбек, бывший замаким Аламединского района, не причастен к этому делу деп суроо болуп атат. Аны азыр билбейт экен, потому что бул ал болбош керек, урмат.
Мына ушундай сот системасында ызычы болду. Гүлзар же судебная система омин. Все, приехала, по большому счету. Жалко. Всю ту судебную, нашу родную судебную систему, когда все-таки суды имели верховенство права. Биздин соттор бүгүнкү күнү мындайча айтканда азап болду. Мыйзамдын күчү жок. Булар бүгүн мыйзам болбой эле, булар бийликтин, анан кийин балкимдер акчанын кулу болуп калышты. Ошону менен ушундай системада жашош болобу же болбойбу деп туруп, ушуну менен токтотоюн. Мына ушул жигиттер абдан чоң көйгөйлүү маселени көтөрүштү. Көйгөйлүү маселени. Потому что элдер өзлөр сатып, анан кайра тартып алып бул деген чистейший мошенничество. Тем более элден ашык киши бар экен. Бул аты жөнү ким ал кишинин жок деген мага айтып берди. Кулмурзаев Асылбек деген киши экен. Бул бир райондун чечимин экинчи район эле жокко чыгарып атат. Бул акылга сыйбаган нерсе го, Кудай урбады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуум, ошону да өтө чоң контролго алып койсоңуздар. Мага чалса силердин кишилериңер, Жаныбек менин телефонумду билет, мен бул балдарды силерге керек болсо приемго жиберем. Курманкул Токторалиевич, сизге да кайрылып кетейин, урматтуу Курманкул. Курманкул, сураныч, ушул жигиттерди кабыл алчы. Тем более бул чересчур эле бале го. Бул эмне деген акмакчылык. Замир байке, Замир Курамаевич, сизге дагы бир кайрылып кетейин. Замир Курамаевич, сиз деле көрүп атасыз, эртең күнү сиздин эле жан жокөрлөрүңөр чуркап келет. На сволочь Хасанов деген тигип атат. Мен туурасын айтып атам, Замир Курамаевич, туурасын айтып атам. Силерден соттун системасын оңдой албай атасыңар. Замир Курамаевич, ошону эле ачыгын эле айтып коеюн сизге. Бүгүнкү күнү мына даже мындайча айтканда азап болду да, мына даже уголовный кодекс менен единообразие жок. Мына Курманкул Токторалиевич чыгарылды, Курманкулдун да чыгарып жогорку кеңештин өткөздү. Бален бошакта болуп атат. Төргөчү өзүнүн оюн айтат, адвокат өзүнүн оюн айтат, судья өзүнүн оюн айтат. Жок дем пленум өткөзүп койгулачы, сураныч. Эми постатейный пленум өткөзүп койгулачы. Анан урматтуу Замир Курамаевич, эми бир жакшы каратып койгулачы совет судьиге айтып туруп. Токтотуш керек да мындай беспредел. Канча эле ушундай беспредел болуп жүрө беребиз, Кудай урбады. Карапайым элди ойлогон киши барбы жок деп. Это дагы жакшымы мындай элдер ушул балдар чуркап жүрөт. Тияк биягын карабай, акчасын карабай, жан талашып, жанга жан уруп жүрүшөт. Карапайым ушу элдин көйгөйүн ойлоп. Соттор болсо силерден чөнтөктүн оюн эле ойлочу болдуңар. Токтотсоңор болобу, соттор. Токтотсоңор болобу ушуну. Мына бүгүнкү күнү Кемпироват боюнча эле бул доказательство силерге. Азыр нырабынчасы мен деле камап салганга жөн эле камап саласыңар. Анткени Садыр Нуркожоевич сиздин жаныңызда туура эмес адамдар келип туруп, туура нерселерди айтпай, сизге мындайча айтканда аңга түртүп баратышат ошолор. Канча жолу ошону айтам. Садыр аба, сизге мен күйөм, иниңиз. Бирок силердин жаныңарда мен бетке айткан үчүн сиздин жаныңызга жол очпайт, айттырбайт. Мен сиздин жолуңузга барбайм, иштебейм тияка барып, керек жок. Бирок чындыкты угушуңар керек. Курманкул Токторалиевич, сиздин да тет жерде прокурорлоруңар өтө көп мындай туура эмес иштерди кылып атат. Ошону да бир сыйра карап көргүлө. Сиз надзор кыла турган, көзөмөлдөй турган органсыңар. Ошол 27 гектар боюнча көзөмөлгө салып койбойсуңарбы? Замир Курамаевич, в срочном порядке чыгарбайсыңар научно-консультативный советиңерди. Научно-консультативный советке чыгарып ушул вопростарды коюп туруп анан пленумга чыгарбайсыңарбы? Ушу райондун соттун чечими кайра экинчи район чыгарат деген. Бул эмне деген акмакчылык? Качан болду эле бул? Если райондун чечими менен эметсе, областка бер, областта болсо жогорку сотко бер деген суроода. А бул биякта биринчи биякта Ысык Атадан, к примеру, утулуп калат, тияк барып Аламидинден кайра утуп туруп Ысык Атаныкын жокко чыгарат. Бул кандай? Бул эмне деген акмакчылык? Привет, Эрма. Самат, ассаламу алейкум, кандайсыз? Кудайга шүгүр. Самат, ассаламу алейкум, аба, кандайсыз? Сиз дайыма эле ФБдан эле айтасыз, президент менен жолугушуу керек го дейт. Аба, президент мени эч качан кабыл албайт.
а тем более мен уже азыр барбайм. Азыр мен Фейсбукка чыккандарым бул люстрация деп коет. Ар бирөө ушундай люстрация кылып, соттор болобу, милициялар болобу, кайсы орган болбосун, ошолордун баарын айтышыбыз керек. Мына могу жерде бир жигит гаилерде лаборатория боюнча кандай нерсени көтөрүп атат. Молодец экен, духу бар экен жигит экен. Туура кылып атат. Такенова, салам алейкум. Такенова, все, жакшы. Зина Темирбаева, понял, вы мой лечащий врач, я понимаю, берегу нервы. Ушун мен ушул нотада деп коеюн, барыңарга ушуну мен токтотолу. Просто жигиттер суранды, ушул жигиттер суранган үчүн эфиримди бөлүшөйүн деп чечтим. Эмне үчүн бөлүшөйүн деп чечтим? Потому что бул жигиттер да карапайым элдин эмесин ойлоп аткан жигиттер. Бардыңарга ызгы салам. Кадыр түнүңөрдү жакшы тосуп туруп, орозуңар кабыл болсун. Дуаларыбыз Кыргызстаныбыз үчүн жакшылык үстүнө алып келсин. Бардыңарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Эмки көрүшкөнчө.